Кыргыз тили 4-чейрек 1-сабак 5-класс. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен бүгүнкү 1-сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз сан атооч. Эске сала кетсек, кыргыз тилинде сөз түркүмдөрү бар. Алар санатооч, сынатооч, ататооч сыяктуу, Анда эмесе компетенттүүлүктөр менен таанышалык. Демек, маалымат компетенттүүлүгү. Окуучулар санатооч сөз түркүмү, санатооч сөздөрүнүн түрлөрү тууралуу маалымат алышат. Өзүн өзү башкаруу, көйгөйлөрдү чечүүчү компетенттүүлүгү. Сүрөткө карап, суроолорго жооп беришет. Сүйлөм ичинде санатоочторду тууралап жазышат. Социалдык коммуникативдүүлүк. Ар кандай табышмактын жандырмагын табышат, суроого жооп издейт, макалдарды санатооч сөздөр менен толукташат. Демек, алтын эрежени эске салалы. Демек, биз ар дайым сабакта өзүнө пайдалуу билим алганга умтулабыз, Демек, алтын эрежени баарыбыз кайталайбыз. Мен бүгүн сабакта өзүмө пайдалуу билим алганга умтуламын. Азаматтар. Анда эмесе бүгүнкү темабыз жөнүндө кеп кылалык. Демек, балдар, санатооч турмуштагы сандык зарыл түшүнүктөрдү билдирүүчү сөздөр. Байыркы доорлордо эле адам баласынын турмушунда буюмдарды эсептөөнүн, санды жана аларды атай турган сөздөрдү колдонуунун зарылчылыгы келип чыккан. Мындай зарылчылык тилде сандык түшүнүктөрдү белгилөөчү сөздөрдүн санатоочтордун пайда болушуна алып келген. Санатоочтор ар дайым туруктуу келет. Демек, балдар, байкаганыңардай, бардык нерсе зарылчылыктан улам келип чыгат экен. Демек, анда баарыбыз китеп дептерибизди алабыз да, эреже дептерибизге санатоочтун эрежесин жазабыз. Демек, санатооч бул заттын санын, катар иретин, өлчөмүн билдирген сөздөр санатооч деп аталат. Санатоочтор канча, нече, канчанчы, неченче, канчө, нечөө деген суроолорго жооп берет. Мисалы, мен бир китеп сатып алдым. Бул жерде бир деген сөзүбүз санатоочтук милдетти аткарып жатат. Сен канча китеп сатып алдың? Мен бир китеп сатып алдым. Китептин санын көрсөтүп турат. Бул жерде китеп зат атооч сөз. Ошол заттын санын көрсөтүп турат. Кыргыз тилиндеги санатооч сөздөр орус тилиндеги санатооч сөздөргө окшош келет. Бөлүнөт, жөнөкөй жана татаал болуп. Келгиле, санатооч сөздөрдүн суроолоруна жооп берип көрөлү. Канча? Бир. Канчанчы? Биринчи. Канчө? Бирөө. Азаматсыңар. Санатооч жөнүндө болсо, аз да болсо түшүнүк ала алдыңар деген ойдомун. Келгиле, билимибизди андан ары бышыктайбыз. Карагылачы, балдар, сүрөттө канча көкөрдү көрүп турасыңар? Бир, Апам эжеме бир көкөр сатып алып берди. Демек, бул жерде, балдар, көкөр бул эмне? Зат атооч. Көкөрдүн бир даана экендигин көрсөтүп турат, Бул жерде бир деген сөзүбүз санатоочтук милдетти аткарат. Эми карагылачы, канча көкөр турат? 3 көкөр, Эмне болуп атат? Көкөрдүн саны көбөйдү, Чоң энем 3 көкөр кымыз берди. Бул жерде 3 деген сөзүбүз санатооч болуп эсептелинет. Себеби көкөр бул эмне? Зат атооч. Заттын санын көрсөтүп турат,
азаматсыңар. Демек, өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн силерге төмөндөгү макалдарды толуктап санатоо сөздөрдү коюп жазасыңар. Эгерде силер макал лакаптарды жаттаган болсоңор, бул тапшырма силерге эч кандай кыйынчылык туудурбайт деген ойдомун. Мисалы, үлгү катары биринчи сүйлөмдү иштеп көрөлү. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Мен бул жерге бир жана миң деген санатоо сөздөрдү коюп жаздым. Силер ушундай кылып улантып жазасыңар. Андан ары улантсак, табышмактардын жандырмагын табасыңар жана санатоо сөздөрдүн алдын белгилеп жазасыңар. Бир кутуда 12 бир тууган, 2 дос бар, 12си карап турат, 2 дос иштейт. Бул эмне? Балдар, дагы бул жерде белгилей кетчү нерсе, бардыгы эле 1, 4 деген сөздөр санатооштук милдетти аткарбайт. Байкасаңар, бир кутуда канча кутуда деп кутунун санын айтып атабы? Адашасыңар. Бул жерде бир кутуда деп эмне болуп атат? Кайсы кутуда деген суроого жооп берип атат. Бул жерде кутунун санын көрсөтпөй жатат, Ал эми бул жерде 12 бир тууган. Санатооштун канча деген суроосуна 12 бир деп жооп берет. Демек, тапшырма деп жазасыңар дагы. Төмөндө мен берген суроолорго жооп жазасыңар жана санатоо сөздөрдүн алдын сызып белгилеп коесуңар. Эскерте кетчү нерсе, жоопторуңар толук түрдө болсун. Мисалы, сен канча жаштасың? Мен 13 жаштамын. Бул жерде санатоо сөзүбүз кайсыл? 13, Ушундай жоосунда тапшырманы аткарасыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.